Эми мамлекеттик кызматкерлер кассалык чек чогултуп, аны отчет катары тапшырышы керекти. Медиа редакциясына президенттик администрация мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин ККМ чек чогултууга милдеттендирген көрсөтмө чыгарганы тууралуу маалымат келип түштү. Биз анын чын бышыгын текшерип көрдүк. Бизге жеткен документте бардык министрликтер, административдик мекемелер жана алардын аймактык башкармалыктары, мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдор, облустардагы президенттин өкүлчүлүктөрү, иш башкармалыктары, Бишкек, Ош мэриялары, билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелери ар ай сайын ККМ чек чогултушу керектиги көрсөтүлүп турат. Анда жетекчилер бир айда 15 000, катардагы кызматкерлер 10 000 сомдук дүмүрчөктү салык кызматына тапшырышы керектиги жазылган. Документке президенттик администрациянын жетекчиси жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Биз мындай тапшырма министрликтерге келген же келбегенин өздөрүнөн тактап көрдүк. Айрым мекемелердин маалымат катчылары андан кабары жок экенин айтса, кээ бирлери буйрук менен таанышып чыкканын тастыктап беришти. 2023 жылдын 12 декабрында Кыргыз Республикасынын президент администрациясынан сет аркылуу ушул кат келген. Чектерди кайра налоговый службага тапшырылсын деп турат. Биз азыр бул жаңы эле келди да тапшырма. Ушул айда чогултуп жатабыз анан. Айда ошентип чогултуш керек экен, 10 000 сом болуш керек экен сумма. Милдеттүү болуп атабы ошондо? Эми пока ушундай айтылып атат. Анда такталат дейт бул. Документте айрым мекемелерден чек чогултуу милдеттүү эмес экени көрсөтүлгөн. Мисалы, Жогорку сот, Конституциялык сот, башкы прокуратура, Улуттук банк, Эсеп палатасы, Борбордук шайлоо комиссиясы, Улуттук статистика комитети, Акыйкатчы институту, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларына сунуштама гана жөнөтүлүп, макулдашуунун негизинде гана ушундай талап кирет. Бул чогултулган чектер ар бир айдын аягында аймактагы салык кызматынын бөлүмдөрүнө тапшырылышы керек. Аны көзөмөлдөө мекеменин жетекчиси Алтынбек Абдуваповго тапшырылган. Бирок салык кызматынын маалымат катчысы Эркен Сазыков мындай көрсөтмөдөн кабары жок экенин айтты. Ар бир жарандын, тем более мамлекеттик кызматкердин бул өзүнө керектүү товарларды алып атканда милдет түрүндө кассалык чектер алып туруш керек да. Ал эми указания берилгендиги боюнча маалыматыбыз жок, чын айтканда. Документ боюнча отчетту мөөнөтүнөн кечиктирип тапшырган же тапшырманы сапаттуу аткарбаган жетекчилердин жоопкерчилиги президенттик администрациянын коллегиялык жыйынында каралат. Биздин редакция бул жумуш кандай жол менен ишке ашырылышын тактоо үчүн президенттик администрацияга байланышууга аракет кылдык, бирок маалымат ала алган жокпуз. Жыйынтыктап айтсак, президенттик администрация мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин ККМ чек чогултууга милдеттендирген көрсөтмө чыгарган үчүн маалыматты бир канча ведомстволор тастыкташты. Бирок президенттик аппарат бул тууралуу түшүндүрмө бере элек.